Президент Садыр Жапаровдун Тажикстан өлкөсүнө барган иш сапарында жалгыз туруп калган сүрөтү социалдык тармактарда чоң талкуу жараткан. Ошондой эле айрым маалымат каражаттары дагы жазып чыгышкан. Көп өтпөй Инстаграмдагы Садыр Жапаров деген аккаунт ошол учурдун кыскача видеосун жарыялады. Анда чындыкты билгиле, ою арам бузукуларга ишенбегиле деген чакырык жазылган. Ошол сүрөткө далил кылып видеону тиркешкен. Президент Садыр Жапаров 16-17 сентябрда иш сапары менен Тажикстан Республикасына болуп, Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына жана Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин отурумуна катышып келди. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Душанбеде болуп өткөн жолугушууда Путиндин өзүн тиктеп ашыкча сөз айта албаган башка президенттердин айырмаланып тайманбастан талиптер жана чек ара маселеси боюнча акыйкатты айтып салды. Эгер так айта турган болсок, президентибиз Жамааттык коопсуздук келишим уюму көргөзмө катары эле бар экенин, на самом деле ооручуларды эч нерсеге жарабаган шал уюм экенин айтып, чыныгы бетин ачып койду. Президентибизди бул докладны Москвада топтолушкан орустардын ушакчы серепчилери ар кимиси өзүнүн деңгээлине жараша сындап жатып калышты. Кээ бирлери ар бир мамлекеттин коопсуздук маселеси ал өздөрүнүн иши, Москвалардын коопсуздугун коргоп беребиз деп милдет алган эмес дешип, өздөрүнүн чыныгы уятсыз жүздөрүн көрсөтүштү. Суроо туулат. Орусиянын коопсуздугу тууралуу сөз болгондо өлкөнүн террористтер кирип кетпесин дешип, Орто Азиянын өздөрүнө чеп кылып алышат. Биздин жерде биз менен бирге ар кандай аскердик машыгууларды өткөрүшөт. Андан тышкары өздөрүнүн коопсуздугуна келгенде Кыргызстанга жылына $60 миллион төлөп жаткан Американын базасын чыгарылга деп бизге ультиматум коюшат. Түгүл ошол убакта өлкөнүн кызыкчылыгын ойлоп, сырттан карыз албайын, $60 миллион акчаны ар кандай иштерге жумшайлы деп Американын базасын убактынча чыгарбай койгон Бакиевдин башына кандай күндөрдү салышпады. Ошол сырттан башкарган кожо оюндарыбыз 2010-жылдын элдин башына түшкөн апаат күндөрү итти жумшайт, ит куйругун жумшайт болушуп ошолору баштаган. Окемдер убактылуу өкмөттүн шакалдарын жумшады. Ал эми убактылуу өкмөттүн куутумшук шакалдары Кадыржан Батыров баш болгон өзбек сепаристтерин ала көч салышты. Ортодо түштүктө миңдеген бейкүнөө адамдар өлүп кетишти. Өздөрүнүн коопсуздугу тууралуу сөз болгондо мурдагы союздук республикалар ар кандай жолго салып колдонушат. Ал эми башкалардын коопсуздугу аларды кызыктырбайт. Бул эмне деген акмак саясат. Тажиктер бизге согуш ачып жатса, коңшулар бир ооз сөз айтышканга жарашкан жок. Себеби баары тияктан указания алышкан. Кысып олтургула деген. Тескерисинче кыргыз казак бир тууган деп ырга кошуп, даңазалаган казактарыбыз кычашкансып ошол малда тажиктерге курал жарак сатып калышты. Керек болсо кыргыз-тажик согушунун океңдеринин башчысы бир звонок менен 1 саатта токтотуп койсо болмок, 3 күнгө созбой. Баткенде өлгөндөрдүн убалы Рахмон менен ошол Сары Тумшукка барып тиет. Жакынкы жылдардын азабын тартышат өкөтем, Кудай буйрса. Президентибиз дал ушул нерселерди ачык айтып, бардыгын чок тепсеген акмактардай акыбалга алып барып такап салды. Жамааттык коопсуздук келишим уюму боло турган болсо болсун, болбой турган болсо жоголуп кетсин дегенде, президентибиз биз менен канча сыймыктансак жарашат. Көргөнбүз, чокуларыбызга чейин атын коюп, Путиндин өзүнүн жели менен Американын базасын чыгарып көрүшкөн учурларда апасын сагынган бала окшоп Путинге өзүн таштап жиберген. Атүгүл өбүшкүдөй болуп Путиндин үрөйүн учурган башчы сөрөйдү деле. Кудай буйрса 5 жылдардан кийин биз алардын зависимый болбой өз алдыбызча жашап калабыз деп Шаум Мурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрадан кайрылды. Бийлик коронавирус боюнча жамааттык иммунитетти калыптандырыш үчүн элдин 70%дан кем эмес бөлүгү эмдөөдөн өтүү зарылдыгын билдирген эле. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрадан кайрылып, коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына айтты. Бүгүн Кыргызстанда 69 адамда COVID-19 оорусу калыпталды. Ооругандардын 100% вакцина албагандар болуп чыкты. Вакцина алыңыздар деп кайрылган эле. Кыргызстандыктарды жапырт эмдөө 11-июлда башталган. Бийлик жамааттык иммунитетти калыптандырыш үчүн элдин 75%дан кем эмес бөлүгү вакцина алыш зарылдыгын билдирген эле. Ал эми мамлекеттик кызматтарда иштеген жарандардын эмдөөдөн милдеттүү түрдө өтүшү керектиги айтылган. Акыркы маалыматтарга таянсак, вакцинанын биринчи компоненти 764.437 кыргызстандык алса, экинчи дозасын 565.822 сайдырган. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Сооронбай Жээнбеков сурак берип чыкты. Мурдагы мамлекет башчы бүгүн Кумтөр-кенине байланыштуу ачылган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында суракка чакырылган. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков УКМКнын башкы төргө башкармалыгына сурак берип чыкты. Бул тууралуу жакындары билдирди. Мурдагы мамлекет башчы бүгүн Кумтөр-кенине байланыштуу ачылган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында суракка чакырылган. Ал 12 августта дагы күбө катары чакырылып, премьер-министр болуп турган кезде Кумтөр-кенине байланыштуу суроолорго жооп берген. Бүгүн да ошол маселенин айланасында суроолорго жооп берери айтылган. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин.
17-сентябрда туулбай тумчугуп калгыр кылмышкер Атамбаевдин 65 жылдык юбилейин баягы эле элдин урдаган ырыскысынын жетим жесирдин көз жашынан тургузулган Каргыш деген Анги сарайында өткөрүштү. Илгеркидей жырный жугунду куюлбай, акча таркатылбай калган үчүн байтор адамдын саналуу эле болушту. Атамбаев бийликтен кеткен 2017 жылдан кийин күз айларынан бери кыргыз элинин тынчтыгын бузган, элди эки бөлүп жарган, өлкөнүн стабилдүүлүгүнө доо кетирген ошол кара жолтой Анги сарайды жардырып эле салыш керек болду. Антпесе тополоң митинг төңкөрүштү кесип кылып алышкан бузукулардын кесепетинен башкалар тынч күн көрүшөбү. Барынан да бул мараке Атамбаевдин туулган күнүнө карата даярдалган жашылык жөрөлгөлөргө таптакыр окшобой эле, тескерисинче Сооронбай Шариповичтин үстүнөн жугунду куюу үчүн аны жерге киргизе каргап шүйлөө максатында жана аны дүйнө жүзүндөгү эң мыкаачы саткын адам катары көрсөтүү үчүн уюшулган бир топ кекчил адамдардын өч алуу чогулушуна көбүрөөк окшоду. Кимиси чыгып сүйлөсө да сөзсүз түрдө Сооронбай Шариповичти каралап баардык балекетке күнөөлөп жатышты. Ошол сүйлөп жаткан Атамбаевдин жакындарынан, досторунан: "Эй, ушунчалык Атамбаевге күйгөн адам экенсиң, сайрай турган бир кулач тилиң бар экен, эмне үчүн Атамбаев алдынан чыкканда жапырап жеп, уурдап жатканда кой нысап кыл деп айтпагансыңар?" деп сурай турган адамдын өзү жок болду. Жээнбеков өтө сабырдуу адам экен. Мен ушул жашка чыгып тепсе термелебеген, үстүнө чыгып тебелесе үн чыгарбаган Жээнбековдой сабырдуу жанды көргөн эмесмин. 2 жыл былк этпей чыдады. Атамбаевдин өтө ыплас иштерине, дөөдүр сөздөрүнө, айбандык иш-аракеттерине Атамбаев 2 жыл хандын кызындай чолчоңдоду. Эгер Атамбаев өзүн адам сыягында алып жүргөндө, 6 жыл эл башкарган президент деген атына ылайык болуп иш тутканда, Жээнбеков аны эч качан каматмак эмес. Ошол кезде Жээнбеков абдан оор тандоонун үстүндө калды. Бир жагынан өзүн мураскер кылып алып келген дос Атамбаев, ал эми экинчи жактан аны шайлаган калың кыргыз эли турат эле. Атамбаевдин былыктары биринин артынан бири ачылып, жубап чыгып, аягы көрүнө тургандай эмес болчу. Жээнбеков канчалык жашырбасын, бирок Атамбаевдин кылмыштары айда этек менен жап болбогондой деңгээлдеги элге билинип калган эле. Жээнбеков өз элине кыйнаттык кылган бир дөөдүр кылмышкерди эмес, ант берген жалпы элди тандап кетти. Ошон үчүн болсо да Жээнбековду сыйлашыбыз керек. Жээнбековдун экс макамы, анын пешене тери, ак эмгеги коррупционерлердин бетин ачып камакка тыккан чыныгы эл башчылык ишинин жыйынтыгы. Экс макамын алабыз деп кол топтоп жүргөн трайбалист акмактар билип коюшсун. Алардын башка дагы Кыргызстанда Бакиевди баалаган, Жээнбековду колдогон миллиондогон адамдар бар. Анги сарайга топтолуп алышып, как будто Кыргызстан үстүндөгү асманды түшүрбөй, ошолор кармап тургандай кыйын боло беришпесин. Ансыз деле аябай чектен чыгып кетишти. Аларга каршы чыга ала турган, ак ойлоп, туура акыл калчай алган миллиондогон нормальный адамдар бар экенин эстен чыгарбашсын. Кыргызды эки тарапка бөлбөй, акты ак, караны кара дешип айтып үйрөнүшсүн. Кылмышкерди өзүбүздүн уул деп коргогонду токтотушсун. Сооронбай Шариповичти каралап жаманга чыгарыша алышпайт. Экс макамын алып эле көргүлөчү. Ошол кармап турган асманыңар өзүңөрдүн үстүңөргө түшүп, бул дүйнөгө жаралганыңарга пушайман жейсиңер. Себеби Кудай көрүп турат, кимдин ак, кимдин кара экенин, деп Шабы Мырза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Кумтөр, Сооронбай Жээнбеков сурак берип жатат. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков УКМКда сурак берип жатат. Бул маалыматты бүгүн 18-сентябрда жергиликтүү басылмалар жазды. Экс-президент Кумтөргө байланыштуу суралып жатканын айтылууда. Эске салсак, Кумтөр иши боюнча айыпталуучулар мурдагы жана азыркы депутаттар Төрөбай Зулпукаров менен Исхак Пирматов болушкан. Экинчиси буга чейин айыппулга соттолгон. Бул ишке тиешеси бар дагы бир адам, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов камактан бошотулган. Парламенттин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбеков жана биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев дагы камакта. Мурдагы премьер-министрлер Темир Сариев менен Жоомарт Оторбаев кармалды. Жактоочулар камоону саясий куугунтук катары баалашууда. Кыргызстанга келген экс-президент Аскар Акаев да Кумтөр иши боюнча тергөө менен кызматташууга макул болгон. Бул Акназар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Чолпонбек Абыкеев: жакын арада өлкөдө кээ бир окуялар болот. Жакын арада өлкөдө айрым окуялар орун алат. Бул тууралуу мамлекет катчысы Чолпонбек Абыкеев биринчи радионун эфиринде билдирди. Митингдер болот деген чакырыктар бар. Бул адамдар алдын алуу үчүн укук коргоо органдарына чакырылган. Муну саясатчылар дароо эле кысымга алып жатышат деп чыгышты, деди ал. Ал 30 жылдан бери бийликте турган, мамлекеттик кызматтарда отурган жана дагы деле жогорку кеңешке шайлоонуга аракет кылып жаткан саясатчылар тууралуу да сөз кылды. Менимче алар муну атайлап жасап жатышат. Аларга пиар эле керек. Эң арзан пиар бул алардын кыйкырыгы. Алардын суракка чакырса камоо аракети болуп жатат. Бийлик саясатчыларга кысым көрсөтүп жатат деген эле кыйкырыктары. Массалык маалымат каражаттары ал жакка чуркап, бул тууралуу маалымат жазышууда. Алар муну менен өздөрүнө упай топтоп жатышат, деди Абыкеев. Абыкеев эл анархияга жакын экенин да кошумчалады. Эртең 100 000 адамды чогултуп бийликти басып алабыз деген сөздөр анархия. Алардын артында миңдеген адамдар турат деген дооматтык анархисттик аракеттер. Биз мындан арылып демократияга келишибиз керек. Биз мыйзамдарды сыйлашыбыз керек, деди ал. Бул Акназар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.
Мына сага жаңылык, эми аскерге кыздар дагы бара алат. Куралдуу күчтөргө кызмат өтүш кыздарды ыктыярдуу чакырууга эч кандай тоскоолдуктар жок. Бул тууралуу маалыматты башкы штабтын башкы уюштуруучулук мобилизациялык башкармалыгынын башчысы Канатбек Шамыров билдирди. Ал бул тууралуу билдирүүнү Бишкекте болгон басма сөз жыйынында айтты. Анын айтымында жашы 19 жаштан 40 жашка чейинки аялдар эркектер менен бирдей эле даражада аскер кызматын өтөөгө укугу бар. Штабтык жумуштар, телефонисттер жана башкалар бар. Ушундай кызматтарга аларды чакырууга болот. Бирок бул офицерлерге тиешеси жок. Аял офицер бул башка категория. Согуштук аскер бөлүктөрүндө аялдар кызмат өтөй албайт. Бирок калган бөлүктөргө кызмат өтүүгө укуктары бар, дейт Шамыров. Мындай жаңылыкка социалдык тармактардын колдонуучулары ар кандай пикир калтырышууда. Кээ бирлер анда эркектер эмне кылат деген суроо салса, кээ бирлер аскерге баруудан баш тарткан азаматтар көп болуп, эми аялдар чакырыла баштаган го деп кабатыр болушкан. Бул Акназар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Бишкекте депутаттын кызы оронуп алган үчүн мектеп которууга аргасыз. Менин кызым оронгондуктан башка мектепке которууга мажбур болдук. Анткени ага жолук салуунуга уруксат беришкен жок, деди Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Гүлназ Халилова комиссиянын жыйынында. Анын айтымында окуучунун кийими ыңгайлуу болуп, окууга тоскоолдук кылбаса болду. Администрациянын кийимге кийлигишип, узун юбка кийүүгө тыюу салуусу туура эмес, деди депутат. Жолугушууда депутаттар Борбордогу мектептердин биринде кызына жолук салуунуга тыюу салынгандыгын тууралуу ата-энесинин арызын талкуулап жатышат. Мектеп директорунун айтымында жолук салуунуга болот, бирок аны артка байлоо керек. Окуучу кызга юбка тоскоолдук кылат жана ыңгайсыз, юбка кыскараак болушу керек. Кыз 5-класста окуйт, чуркаганда ага ыңгайсыздык жаратат. Уставка ылай окуучу классика стилинде кийиниши керек. Көпчүлүк ата-энелер бул сунушка макул болушту. Бир үй-бүлө менен гана көйгөйлөр жаралып жатат, деп түшүндүрөт директор. Бул Акназар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Айбек Калиевке ырайым берип, президенти өзүнүн айкөлдүгүн, адамгерчиликтүү тарбиясын, өз жарандарын тагдырына көңүл кош эмес экенин билдирди. Эгер эле ТЭЦ аферасы боюнча Атамбаев бир күндө жаза албай, юмор аралаш китеп жазып, гитара чертип ырдап санаторияда олтурса, ал эми Сапар Исаков чекесинен бир тал чачы түшпөй чет жактарда сайраңдап жүрсө, анда эмне үчүн Атамбаев менен Сапардын айтканынан чыга албай, каяша кайтарганга кудурети жетпей айтканын кылган Айбек Калиев 14 жыл олтурушу керек экен. Ошол убакта Атамбаев президент, Сапар Исаков премьер-министр болуп турганын эске алсак, Калиевдин эмне үчүн андай ишке кол урганын түшүндүрүп айтыштын деле кереги жок болуш керек. Эгер эле Атамбаевдин айтканынан кылбай койсо, Калиевдин башына кандай иштер түшүшү деле белгилүү. Ал эми Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтакунов Сапар Исаков ырайым сурабайт, Калиев чыккынчылык кылып кетти деген тантыраган сөздөрдү айтып жатат. Сапар Исаковго ырайым берүү эмес, аны атыш керек. Эгер эле биздин өлкөдө мыйзамдар туура жазылган болсо, анда Атамбаев менен Сапар прямо эле атууга кетиш керек эле. 2010-жылы Бакиевди кетиришип, өлкөдө бардык мыйзам процедуралары түп тамыры менен талкаланып, Текебаев баш болгон мародёрлор өздөрүнүн уруулуктары, мародёрлугун, адам өлтүрүүлөрүн жаап жашыруу үчүн ушул шерменде мыйзамдарды жазып алышкан. Ошон үчүн коррупционерлер камалып, бирок тез эле чыгып кетип жатышат. Бул мыйзамдар как раз карапайым элдин көзүн оюп алуу максатында жазылган кылмыштуу мыйзамдар болуп эсептелет. Ушул мыйзамдарды жазгандарды топтоп, оптом атып салса, Кудай ошол адамдын ишин оңдойт, өзүн колдойт. Бирок тилекке каршы чыныгы түрмөдө олтура тургандар эркиндикте жүрүшүп, элдин кыжырын келтирип жатышат. Атамбаев бардык кылмыштарына ылайык жазасын алмайынча, Сапар Исаков кармалып келип, атасынын жанына кирмейинче элдин жүрөгүндө өкөп жаткан өчү таркабайт. Отунбаева, Текебаевдер түштүк тополонуу боюнча түрмөнүн төрүнөн жай алышпаса, бул бийликтин да жолу жүрүшпөйт. Бир күн Жээнбековдун башына түшкөн күн булардын да башына түшөт. Жээнбеков президент болуп келген күндөн баштап 7 апрель Ош Коголанын иликте деп Кудайдын зарына кылганбыз. Бирок ал ит сүйлөп жатабы деген мааниде элдин көзүнө килбей койгон. Сөзүбүздү укпай кулагын жаап алган. Түштүк тополонун жөнүндө сүйлөп койсо эле бир аяган нерсени үзүлүп түшүп кала тургандай ооз ачып да койгондон коркчу. Түштүктө бейкүнө өлгөн миңдеген адамдардын өлүмү эч кимди жакшы атка кондуртпайт. Эгер эле билип туруп көз жумуп койсо, дал ушул азыркы бийлик түшүнүш керек. Атамбаев менен Сапарды орустар колдоп жатканы бизди кызыктырбайт. Орустардан корко турган ошончолук деңгээлге жетип калган болсок, эгемендүү деген атыбызды жоюп, орустарга бир жолу кошулуп эле алгыла, деп Шаумурза Бойрукулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Дастан Сарыгулов кыргыз элинин келечеги бүдөмүк болуп турат. Дастан ага, эгемендикти эмне таптык? Биз 30 жыл бою кимдин көзү менен гана келечекке караган жокпуз. Жыйынтыгын бүгүн көрүп турабыз. Жеке менчик же базар экономикасы жыргатат деп отуруп, 30 жылды жоготтук. Ушуга байланыштуу бир нерсени айткым келет. Адам жакшы көргөн кесибин, сүйгөн жарын, жумуштуу жашаган жерин өзү тандайт. Бирок ошол адам бул дүйнөгө Кытай болуп же кыргыз болуп келеби, ал жараткандын тандоосу. Ар бир пенде улуттук касиети менен жашаганда гана бактылуу болот. Биз кимди гана туурап, кимди гана ээрчиген жокпуз. Алар келечекке жол табабыз десек, ата-бабалардын басып
басып өткөн тарыхый тажрыйбасына таянышыбыз керек. Нары бери уруна берип элди кыйнаган болбойт. Анын кандай тыянак чыгарсак болот. Кыргыз элинин келечеги бүдөмүк болуп турат. Бирок антейин десең, адамзаттын келечеги да бүдөмүк. Табиаттын баары ыксыз талкаланууда. Коронавирус илдети жөн жерден чыккан жок. Демек жер жүзүндө болгон мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттик башкаруу, коомдук саясий жүрүштөр өзүн актабай калды. Ушундан кантип чыксак болот деген маселе ар бирибизди терең ойго салууда. Мындай учурда биздин ата-бабалар ири отуруп, түз кеңеши курултайга чапа тырмак келип ойлорун ортого салып тыянак чыгарып келишкен. Анын натыйжасы жемиши болбой койгон эмес. Дагы бир жолу айтам, биз ошо ата-бабалардын басып өткөн даңазалуу тарыхый тажрыйбасына таянышыбыз керек. Булак Азия Ньюс кезети. Эл чындыкты билсин. Дайыма арам иштерди жасап жүргөн арам ойлуу адам ошол өнөрүн эч качан таштабайт экен. Баягы эле Текебаев эгер Ташиев кызматын тапшырып шайлоого барса, парламентке өтүп спикер боло алат эле дегендей кезектеги бузукулук сөзүн айтыптыр. Эмне үчүн Ташиев кызматын тапшырат экен? Бул кызматты Ташиевдей болуп эч ким аткара албайт. Анда экини эгемендүү болгон 30 жыл аралыгынан бери келип, бүгүн далилденип олтурат. Убактылуу өкмөттүн жесурлары эгер Ташиев УКМКдан кетсе, жазасыз калабыз дешип ойлоп жатышат. Чындыгында 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн шакалдарынын кыргыз элине кылган кечирилгис кылмыштарын бир гана Ташиев текшертип, иликтетип, акыйкатты элге алып чыга алат. Себеби баштан аягына чейин аралашып жүрүп, өз өмүрүн тобокелге салып, ошол согушту Ташиев токтотуп калган. Башка бир да адамга ишенбейбиз. Текебаевдин бузуку саясатын жакшы билебиз. Биринчи 2009-жылы казак журналистине берген маегинде аянтта элдин каны суудай агат, аны биз Бакиевке шылтап коебуз. Маңыроо сабатсыз кыргыз эли биздин айткандарга ишенишет деген. Дал ошондой болду. Биз ишенбеген менен эл болгон трайбалист жугунтукурлар азыркы күнгө чейин Бакиевди канкор деп келишет. Бакиев адам аттыра турган адам болбосо да, экинчи Атамбаев 2010-жылдан кийин ата журттун азаматтарын элге жаман көрсөтүп, куугунтуктап, камап сагындырабыз деген сөз Текебаевдин ойлоп тапкан план. Айткандарын кылышты, бирок азаматтарды сындыра алышпады. Себеби ошол азаматтар азыр элдин колдоосу менен бийлик башында олтурушат. Үчүнчү, партиялык системаны киргизип, бизнеске айлантабыз деген ойдо Текебаевден чыккан. Ошондой эле болду. Текебаевдин ушул акмак аракети Кыргызстанда коррупциянын эбегейсиз гүлдөп кетишине жол ачып берди. Акчасы бар, бирок башында эч нерсе жок. Мектепти коридордон бүткөн маңкурттар парламентке барышы Башмалтайыбыз чыкты. Бул Башмалтайды оңдоп жолго салууга кеминде 5 жыл убакыт керек. Ага болбой эле азыркы бийликти шаштырабыз. Кана эмне кылдың деп. Так что Текебаевдин Ташиевди УКМКдан кетирем деген аракети ишке ашпайт деп үмүт кылабыз. Ташиев УКМКда иштегенге жаралган адам, мүнөзү, коркпостугу, кайтпастыгы, айткан сөзүн аягына чыгарган өжөрлүгү дал ушул кызматка жарашып калат деп Шагымурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.